Саламатсыздарбы, ардактуу каналыбыздын катталуучулары. Өзүңүздөргө маалым болгондой, Кайрымдуу Бол коомдук кайрымдуулук фонду колунан келишинче элге кызмат кылып, ар тараптан аракеттерин кылып жатат. Ошону менен бирге YouTube каналыбызга жарнамаларды кабыл алабыз. Жарнама боюнча 0557 50 80 33 номерлерине байланышсаңыздар болот. Бул жарнамалар бизнес үчүн эмес, ушул фонддун эмгек жамаатынын ишин жакшыртуу жана медианын чыгашаларын камсыздоо үчүн сунушталат. Жарнамалар төмөнкү багыттарда жарыяланат: такси кызматтары, жеке бизнес өнүктүрүү, тамак аш азыктары, курулуш багыттары, жумушка кабыл алуу, документ бүтүрүү жана ошондой эле YouTube каналыбызга ссылка менен бөлүшүү жана башка тармактар. Эскертүү: халал эмес өндүрүштү колдоо жарнамасы кабыл алынбайт. Биздин аракеттер элдин бейпилдиги. Амансыздарбы, каналыбыздын катталуучулары жана көрөрмандары. Биздин бүгүнкү тасма мындан бир нече күн мурун тартылган Кайрымдуу Бол коомдук кайрымдуулук фондунун эң алгачкы жана ак жолтой үйү каарманыбыз Айзада эжекенин ак өргөсүндө меймандабыз. Ак жолтой дегенимдин дагы себеби бар. Айта кетсем, фонд ак дилинен, чын жүрөгү менен алгачкы үйүн баштап жаткан кезде ушунчалык деңгээлде элдин кызматында болуп, бир эмес бир нече үйдү куруп берди. Жаратканым насип кылса, жакынкы күндөрдө 28 ак өргөнү кожоюнуна тапшыруу алдында турабыз. Бүгүнкү берүүбүздүн негизги себепчиси эң алгачкы ак өргөбүздүн кожойкеси Айзада эжекебиздин уулу Белекинибиз 6 жашка чыгып туулган күнүн белгилеп, эжекебиздин дагы бөбөгүбүздүн дагы маанайын көтөрөлү деген максатта чакан чай уюштуруп, колубуздан келишинче аракет кылдык. Кайрымдуу Бол коомдук кайрымдуулук фондунун мүдүрү Азамат Байматов, орун басарыбыз Ражап Умаров агаларыбыздан сырткары элдин башында турган эл өкүлдөрү, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 6-чакырылышындагы депутаты Ормонов Улукбек Зулпукарович жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 6-чакырылышынын депутаты Орозова Карамат Бабашевна сыяктуу меймандарыбыз келип, чакан белеги менен кичинекей баатырыбыз, бүгүнкү күндүн күнөөкөрү Белекинибиздин көңүлүн көтөрүп кетишти. Биз менен баштан аяк отура алышпаса дагы келип куттуктоолорун айтып, батасын берип кетүүгө үлгүрүштү. Кандай сөзүңүз жакшы Азамат? Ошо сиздердин батаңыздарды берип койсун, анан ушундай бир жакшы каалоо тилек айтып койсун деген ниетте. Силерге рахмат, келиптирдиңиз. Кайрымдуу Бол фондуну мен булардын кылган иштерин угуп жүргөм да. Анан ушул таанышып, бүгүн тем более бир салган үйүндө отурабыз. Мына эженин татнак үйүндө баласын туулган күнү экен, аман болсун. Ушул мынандай чын дилден жөн эле чуркаган адамдар аз. Шайлоонун алдында саясий шылтоолор менен элдин назарында деген ойдон алыс болуп, туура эмес жыйынтык чыгарбаңыздар. Бул актануу же сактануу эмес, болгону өзүбүздүн көрөрмандарга тастыкталган так маалымат менен бөлүшүүнү туура көрдүк. Биз эл үчүн кызмат кылып, пайдамды келтирем деген бардык тармактагы адистер менен иш алып барууга ар дайым даярбыз жана колдойбуз. Мейли ал саясатчы, мейли ал дарыгер, балким бизнесмен же болбосо спортсмен болсун, эң негизгиси баштапкы багытыбыздан тайбай элдин уул кыздары катары ар дайым карапайым калк менен бирге болмокчубуз. Ушул жигитке бир өзүңүз ыраазычылык сөзүңүз, батаңыз берип мектебиңиздер. Ден соолуктуңуздар, аман болуңуздар. Мына балаңыз мыкты жигит болуп чоңойсун. Бүгүн туулган күнү экен, аман болсун. Алла таалам ушул эки дүйнө бактылуулук берсин деп иштейм. Эч бирибизди кем кылбасын, кыйналып жаткандарга жеңилчилик берсин, элибиз, журтубуз, мекенибиз тынч болсун. Атың да сонун экен, Белек. Немесе Белек уулум
Birinci dен соолугуң саламат болсун, өмүрүң узун болсун, рызкың балуан болсун, келечегиң кең болсун. Şu Kırgız'ın kıyın jigitlerinin bir olmadı gelişken jigitlerden bolun, apana meyrimli bolgun, evi yurtqa karımlı bolgun, mekeninde süygen, mekençil batır jigitlerden bolgun. Makul ba, oşonduktan negizi şu aman bol, şu Kırgızga kүйgön, elge kүйgön, ata nege kүйgön, akıl estüyü yaşnakay jigitlerden bolgun. Alem şurada sırkında oturgan şu barımızga desoluk kalayımın. Şurada sürkümüzde molçuluk, tokçuluk bolsun, elimizde ынтымакчылык болsun, жергебизде тынчылык болsun. Daima şu Kayrımdılık Fondu'na ayırıkça şu solçuluk işleri kılıp atat, şunun jentigi жақсы болsun, işlerine ilgili gözüne bekem densoluk, ömürü uzun bolsun, gelecekte kenem bolu şu ülkemizge kichine salып koşsok dagın, şu ülkemiz örkünдөй bersin, şu baldarga күч кубат bersin, жаштарыбызга кан-картаңдарга ыйман берсин, şu саламатчылык болсун. Биринчиден şu ата өргөнүңүз кут болсун, анан экинчисинен şu балаңыздын өмүрү узун болсун, ден соолук бөйдөгүстан жараткан Кудайым сактасын. Эч убакта оорубаңыздар. Иш деген, акча деген, башка деген табылат экен, көңүл табылбайт экен. Şu сиздин бүгүнкү күндө көңүлүңүз ачылып турганы мен үчүн чоң кубаныч. Ушул иштин баардыгы сиздер үчүн, сиз үчүн келип атат, балаңыз үчүн келип атат, Çok rahmat gelip duran kolduğuna, adamı da kolduğuna çok rahmat. Kudayım Allah'ım diye soğuk versin. Ülkemizde tinçlik versin, sizlerge de kuşbat versin. Alışta yürüyen şu 4 yıl oldu girgeniz. 4 yıl oldu bizde yüylü olup balamı koştu. Şu emeğe girgizlerine çok rahmat. Kudayım. İlamay jol. Kuanычтын көз жашы. Эжекенин кубанычтын көз жашы. Ыйлабаңыз. Мына урматтуу büyük туугандар, мекендештер, мына бизди көрүп турган болсоңуздар, биздин ушул YouTube каналыбыздан, Дегеле телеканалдардан бизди көрүп, кол сунуп келген, биз менен бирге сооптуу жолдо сапарлаш болуп келген, ойшо өйдөдө, ылдыйда жөлөк болуп келген биздин боордоштор, мекендештер. Мына биз бүгүн мындай коомчулуктагы көбүнчөсү негативдүү маалыматтарга караганда, ушундай позитивдүү, бирибизге бирибиз ынтымак менен, биримдик менен, ушундай бир бийиктикке жетиш үчүн ушул жолдор мынакей. Кече күнү Кыргыздын бир энеси ыйлап отурган, бирок бүгүн жаныбызда күлүп отурат. Бул да ошо ынтымактын бир жыйынтыгы. Ошон үчүн баарыңыздарды ынтымакка, биримдикке, анан да азыр бул сөзсүз болушу мүмкүн, мен муну айтып коюшум керек. Дегеле бүгүнкү күндө Кайрымдуулук фонд саясатка аралашып, же саясий адамдар менен аралашып атыры деген сыяктуу ойлор болушу мүмкүн. Бул айтайын деп ойлонойн деп аткан адамдарга менин айта электеги жообумду айтып коеюн. Себеби биз бүгүн Кайрымдуулук фонд кандай деңгээлдеги, кандай кызматтагы адам болбосун, Кыргыздын энеси катары, Кыргыздын атасы катары, ал чөп чабатпы, ал кандай иш кылган адам болбосун, Кыргыз катары кызматташа турган, эл үчүн жүрөк соккон инсандардын баарысы менен биз ылгабастан кызматташууга даярбыз. Кудай болсо ошон үчүн баарыңыздарга амандык, бекем ден соолук, Кудай болсо сиздерге да рахмат эжеке. Дегеле бөлүнүп жарылбай, жакшы ынтымак менен биргеликте элибизге журтубузга кызмат кылып өлкөбүз өнүгө өсө берсин. Rahmat.